Экинчи аудио бөлүм. Адам кагуу жеп кагылат, жеме угуп жетилет дегендей, жаштайынан абактын сазына кабылган Нурлан турмушту терең түшүнүп, эч кимге деле тарынмай калган. Эң негизгиси, оозунан чыккан сөзгө туруп, убадага бек болсо, ал адамды алынын жетишинче сыйлаганга аракет кылат. Хлебашы Кемелбекти алгач жолуктурганда эле анын сүйлөгөн сөзүнөн баскан турганынан адамдык сапаты жогору экенин байкаган. Бир жолу абак боюнча чылым тартыш болуп калганда, Кемелбектен чылым сурап кайрылганда, Кемелбек улуу башын кичүү кылып: "Азыр эле чегип ыргытып жибербедимби кап? Эртерээк сураганыңда болбойт беле? Мен азыр" деп катып койгон жеринен жармысы чегилген чылымды алып келип бергенде, чын ниетинен ыраазы болгон. Азыр дагы берилүү менен айтып берип аткан окуясы кандайдыр бир деңгээлде сабак болуп, аз да болсо сүйүүнүн азаптуу чеңгээлинен бошонгонго салымын кошту. Бирок убактылуу гана алаксыса дагы Нурлан баштагыдай көп ойлонуп, тахминаны эстегенден өзүн алыс тутканга аракеттенди. Сөз сөзмөргө кул дегендей, сөздүн эбин келтирип айткан Кемелбек жолугудан келгенден кийин Нурландын суроосу менен айтып аткан сөзүнүн токтогон жеринен улап айтты. Улап айтып, кайра узун сабак сөзгө өттү. Көңүлгө тийген сөз көкөйдөн кетпейт, көкөлөтүп ыргыткан таш көккө жетпейт дегендей, Кемелбектин сөзү көкүрөккө такалып, көкөйдөн кетпей калды. Кемелбек чыпкасы жок чылымдан бир даанасын Нурланга сунуп, бирөөнү өзү күйгүзүп, машырлана түтүнүн үйлөп, сөздү токтогон жеринен улады. Көрсө байкуш, Александрдын өлүмүнө сүйгөнү Наташанын жазган каты себепкер болуптур. Билбейм, ошол болбогон сөз үчүн бир келген өмүрдү садага чабуу бул өтө эле жеңил ойлолук. Мына мен ушул жашка келгени 3 жолу сүйүп күйгөн кызымды алагаштырып жибергеним аз келгенсип, аялым менен кызымдан кол жууп, эч кандай жеңилдик алдырып жапа чеккен жокмун. Биринчи Жумгалдын Кызарт деген айылынан салкын аттуу кыз менен сүйлөшүп жүрүп, анан армиядан кайтып келатсам, Фрунзенин чоң көчөсүнөн бир жаштагы кызын жетелеп алдымдан чыкты. 2 жылга чейин кат алышып жүрдүм. Кийин кат келбей калганда эле сезгем анын эрге тийип кеткенин. Баарынан дагы өз элиме, өз жериме келип, кубанычымда чек жок келатканда, салкындын баласын жетелеп алдыман чыкканы бетиме суу сепкендей эле таасир берди. Андан соң экинчи сүйгөн кызымды көзгөрүнө алагаштырып жиберип отуруп калдым. Экөөбүз Токмок шаарынын борборунан жолукканбыз. Мен эртерээк келип, аны күтүп тургам. Ал мага жеткени 100 метрдей калганда, мен аны утурлай бастым. Аңгыча эле аппак Волга машинасы жанына келип токтоп, 3 бала ушунчалык ылдамдыкта айчүрөктү козуну бөктөрүп салгандай салып алып кетишти. Жанымда даяр машина жок болгондон кийин аны кайдан табам? Кийин уктум, көлдүн түпү районуна ала качып кетиптир. 3-чү Канымжан деген кыз болчу. Ал Оштун Сузак районунан экен. Ата-энеси каршы болуп, өзүнүн эле жакын туугандарына турмушка чыкты. Угушума караганда бөлөсүнө тийиптир. Нурлан Кемелбектин сөзүн угуп отуруп, чындап эми аяп кетти. Кемелбек Нурланды сабырдуулукка үндөп: "Эгер сен менин ордумда болсоң эмне болмок элең? Менде да сүйүүгө туруктуу берилип сүйгөм. Бирок ар нерсенин чеги болот эмеспи? Сүйүүгө деле көп берилген болбойт экен. Мына Александр эгер өлбөгөндө, азыр Наташадан башка кызга үйлөнүп жашап, балалуу болмок эле да. Өзүнө өзү кылды. Көрсө Наташа катка мындай деп жазыптыр: Саша, сен мени көп ойлобо. Колуңнан келсе унутканга аракет кыл. Мындан ары менден кат күтпө жана мага кат жазба. Ортобузда сый гана мамиле болсун дептир. Александр казарманын чердагына чыгып, катты уучтай кармаган калыбында өзүн өзү асып алыптыр. Болбогон сөз үчүн кайран өмүр кыйылды. Эми адам болгондон кийин жашоодо өйдө төмөн иш боло берет да. Анан бир кыздан дайын жоктоп эле ден соолуктан айрылып жапа чегүү бул болбогон иш. Сөз ушул жерге келгенде Нурлан кайра суроо жаңыртты. Аялыңыз менен кызыңыздан эмне болуп айрылдыңыз? Кемелбек ооруш күрүнүп алып, анан чегип аткан чылымын ыргытып жиберип, дароо экинчисин күйгүзүп: Нурлан, эми ал өтө узун кеп. Эгер сен аны уксаң жаныңдан түңүлүп, азыр кыйналып аткан сенин абалың суу кечпей калат. Кемелбек сөзүнүн аягына чыгып, чылымды өчүбардай эки жаак эти ичти карай берилүү менен соруп, кайра бурулдата үйлөп, көчүгү талып кеткенин билгизип, копшолуп койду да, нуру өчкөн көзүн алсыз ирмеп: "Эгер аялым жакшы адам болгондо, мен бул жерде жатпайт элем. Жашоонун жакшы жана жаман болушуна аял кишинин түздөн түз байланышы бар экенине убагында көңүл бурбаптырмын. Сен али жашсың. Жашоо үйлөнгөндөн кийин башталат.
Ошондо сен кадимкидей бир үйдүн ээси болуп, үй бүлөң сенин көзүңдү карап турганда анан билесиң өзүңдүн жоопкерчилигиңди. Башта мен кеп кылбадымбы, 3 сүйгөн кызымдан айрылдым деп. Үчөөнүн күйүтү мени көпкө ойго салды. Үчүнчүсү Сузакты кыз. Турмушка чыгып кеткенде такыр эле кыздарга көңүл бурбай калдым. Себеби кыздардан жана сүйүүдөн ушунчалык көңүлүм калды. Өзүм шофер болгондуктан атайын алыс жактарга каттаганы шефке кирип, путевканы жолдугун сурап алчумун. Мен барбаган Орто Азияда шаар калган жок. Бир жолу Башкырстандан жүк менен келатып, жолдон аялым менен таанышып калдым. Аялымдын улуту казак, өзү Жамбыл облусунан эле. Негизи казактардын тили таттуу келет эмеспи? Бой мүчөсү келишкен Саулени алгач көргөндө эле өзүмө жакын алып, аны менен бат эле тил табышып, жакшы мамиледе болуп кеттим. Чынын айтканда Сауле ачык айрым, ичинде сырга талбаган сүйкүмдүү кыз болчу. Бара-бара ортобузда сүйүү пайда болуп, бири-бирибизди көрбөсөк сагынышып дагы калчубуз. Сүйүүнүн өзү керемет дегендей, атайын Фрунзеден Саулеге жолугуш үчүн Жамбылга барган күндөр болбодубу? Бирок мен азыраак шашып койгонумду кеч сездим. Саулени дагы бирөө ала качып кетпесин деген ойдо, ал биринчи курсту бүткөндө эле алып алдым. Кайда окучу эле? Деп Нурлан Кемелбектин сөзүн бөлүп суроо берип калды. Торговый техникумда окуп жаткан. Мага тийгенде окуусун таштап салды. Ошондо бекер кылган экенмин. Көрсө ал кезде Сауле бала эле бойдон экен. Биз эркектер көбүнчө аял затынын келбетине, анан өзүнө көп карайбыз. Илгери Мухаммед пайгамбар мындай деп айтыптыр: "Кыктуу жерде өскөн кызыл гүлдөн корк" деп. Бул сөз абдан туура айтылган. Нурлан таң калып, кандайча, эмне үчүн кыктуу жерде өскөн кызыл гүлдөн коркуш керек? Мен түшүнбөй калдым. Деп дагы айтылып аткан сөздүн дамын кетирип, сөздү сындырды. Кемелбек туура суроо бердиң дегенсип, Нурланга болор-болбос жылмая карап, өзүң чечмелеп көрчү. Негизи бул айтылган сөз өтө маанилүү. Илгерки аалым, акылман адамдар сөздүн бүрүн тандап, эбине келтирип сүйлөшкөнүн ушул сөз айгин эле атпайбы? Бирок азыр сөздүн тереңине маани берилбей, болгон акча деген гана сезим менен жашап калышпадыбы? Андан да карлардан сөөлөт, жаштардан ыйман кетип, ынтымак эмнегедир соолуп бараткансыйт. Сөз такыры башка нукка түшүп баратканы Нурландын чыдамын кетирип, дагы сөздү бөлгөнгө туура келди. Кемелбек байке, жанагы айткан сөзүңүздүн маанисин чечмелесеңиз. Кемелбек оң колундагы кол саатына карап, али убакыт эрте дегенсип, Нурландын берген суроосун жактырбагансып, ойлон, эгер жакшылап ойлонсоң, анын жандырмагы оңой эле. Сөз ушул жерге келгенде, мурду кырдач, бою узун, кара тору, дайыма өзүнүн жашоосуна нааразы болуп, налып сүйлөгөн жашы 40-ка барып калган Бейшембек келип, Нурлан, мага кайрылып кетчи. Сенде сүйлөшө турган сөзүм бар эле. Нурлан макул дегенсип башын ийкеп, анын кетип калышын тиледи. Сөздүн аягын укканга куштарлана Кемелбекке карап, анан байке кулак сизде, деди. Кемелбек сөз кайсыл жерге келди эле дегенсип, ойлонуп калганда Нурлан, сөздү чечмелеген жерге келгенсиз. Ооба, деп Кемелбек салмактуу сүйлөп, сөзүн андан ары улады. Бактияр 3 күндөн кийин эсине келди. Ооруканадан жанында отурган ак халатчан медсестраны көрүп, мен кайда жатам, бул жакка эмнеге келдим эле дегенсип, болуп өткөн окуяны эстей албай койду. Медсестра көзүн ачкан Бактиярды көргөндө эсине келди деген ойдо, өзүңүздү кандай сезип атасыз, деди. Бирок Бактиярга медсестранын айткан сөзү угулган жок. Өзү дагы бирдеме айтайын деди, бирок сүйлөй албай койду. Бактиярдан жооп ала албаган медсестра бир азга гана аны карап туруп, анан сыртка чыгып кетти. Көзү тумандаган Бактияр эсине келгени менен эмне болуп бул жака келгенине таң калып, оюн бир жерге топтой албай, шыпты тиктеп жаткан калыбында өткөндү эстегенге аракет кылды. Ооба, Бактияр досуна телефон чалып, жолугушчу жерге машинасын катуу айдап баратып, бурулуштан рульга ээ боло албай калып, бакты сүзүп, аварияга учураган эле. Ичине кирген арак менен пиванын куру намысын козгоп, Калыбектен токмок жегени, тахминанын чаңганы ушунчалык көңүлүн кирдетип, эмне болсо дагы өч алуу керек деген ойдо болгон Бактияр кырсыкка кабылганын, оор абалда ооруканага келгенин али эстей албай жатканда, апасы менен атасы сырттан кирди. Экөөнү көргөн Бактияр дале эсине келбей, таң калганынан, силер эмне кылып жүрөсүңөр дегендей карады. Апасынын жалынып сүйлөгөнү угулган жок. Жөн гана оозу кыймылдагандай сезилди. Көзүн ачканы менен эсине келе элегин билген байкуш ата менен эне оор үшкүрүнүп, иштеги буктарын үшкүрүктөн чыгарышты. Сүйлөшүлгөн боюнча Калыбек убадалашкан убакыттан жарым саатка эрте келди, болжошкон жерге.
бир чети Нурланды бактылуу жигиткендиген да ойго жетеленди. Анткени Тахминанын сулуулугу, анын адамгерчиликтүүлүгү, адамга жасаган мамилеси негизиле баардык жагынан көңүлүнө толуп, суктандырганы жашыра турган ишпе. Себеби бирөөнүн сүйгөнүн тартып алганы Калыйбектин оюнда болгону менен ал ишке кадам таштабасына ишенсе болот. Нурландын Тахмина үчүн күйүп, анын карааны эле эмес, дайынын укканга зар болуп жүргөнүн билип туруп, ага кыянат жасоо өлүм менен тет эмеспи. Бирок Тахминага жүрөгү жылып, көңүлү түшүп калганын чынында Калыйбек тана албайт. Абак адамдарынын убадага бек жана сөзгө туруктуу экени башта сөз кылынгандай эсибизге салсак ашыкча болбос. Алардын чөйрөсү ооздон чыккан сөздү аткаруу, болбосо тилин тишине катып жүрүү алардын мыйзамы. Эгер Калыйбек абак таамын татып, алардын мыйзамын билбегенде, Тахминаны салтты бекем кармап, ала качмак дагы, өзүнө түбөлүк жар кылып алмак. Баарына текши ой жүгүрткөн Калыйбек аялдамада Тахминаны күтүп отуруп, пендечилик ойго дагы жетеленип, Тахминага үйлөнгөнгө жетишти. Көңүлү түшкөн адам үчүн кызбы, эркекпи, кандай гана таттуу кыялдарга чөмүлүп, эң сөзү күч алаары айтыла берчү көп эмеспи. Бирок илгеркидей таза сүйүүнүн тамыры суюлуп баратканын моюнга алып коюшубуз парз. Тарыхка сар эсеп салып карасак, сүйүүнүн кадыры үчүн жан кыйган Олжобай менен Кешимжандын окуясы тууралуу баяндар кимди болбосун сүйүүнүн баркы жөнүндө эске салаарын кантип гана тана алабыз. Айткандай, көңүлдүн тереңинен орун алган сүйүүнүн касиети, дарманы убакыт өткөн сайын сөз менен гана сакталып, иш үстүндө шайы болгон боксердой багынып, багытын өзгөртүп баратканын Тахминанын эле жүрүшүнөн байкасак болот. Эгер Тахмина сүйүүгө туруктуу болгондо, Бактиярга алданбайт эле, тиги Нурланды санаага кабылтып, ден соолугуна зыян келтирбейт болчу. 1 саатка чукул аялдамада отурган Калыйбек Тахминаны көргөндө ушунчалык сүйүнүп, отурган ордунан тура калды. Узун кызыл көйнөк кийген чачын тармалдатып, ийинине таштап койгон. Тахмина Калыйбекке асмандан түшкөн перидей ушунчалык сулуу көрүнүп, көзүнүн нурун алып, сугун арттырды. Көзүн бар ирмеп, кылыктана басып келаткан Тахминаны утурлай басып, алдын тосуп салам берди. Тахмина берилген саламды алик алып, коңгуродой таза, назик үнү менен: "Көпкө күтүп калдыңызбы? Сабактан чыгып келгенче ушул убакыт болуп калды." "Эч нерсе эмес. Сендей сулуу кызды күтүү биз үчүн бакыт эмне?" деп Нурландын айткан сөзүн айтып, болор болбос жылмайып койду Калыйбек. Тахмина Калыйбектин сөзүнө жараша жооп бере алган жок. Бирок ыраазы боло көңүлү көтөрүңкү. Нурланга айткан сөзүн айткысы келип барып токтоду. Экөө жакын жердеги базарчыкка келип, керектүү нерселерди алып, 127 маршруткага отурушту. Жолдогота Тахминанын жүрөгү бат-бат согуп, өзүнчө эле бушайман болуп, боло турган жолугушуу кандай өтөт деген мааниде сананын чеңгелинде келатып, абакка кандай келгенин да билбей калды. Бир көргөн жанды өзүнө бура турган чырайлуу Тахминаны алгач ооздо турган солдат суктануу менен карап, азыраак сүрдөткөнү болбосо, бара-бара Тахмина өзүн эркин сезе баштады. Жолугушууга Нурланды чакыртканда, жарым сааттай күтөсүңөр деди ичкериден формачан адам. "Ай, Нурлан, ачыгын айтсам, азыркы жаштар ушунчалык жалкоосуңар. Жада калса ойлонуп табышмакты, болбосо айтылган сөздүн маанисин чечмелегенден дагы эринесиңер. Биз бала кезде жасаган иштин четин дагы жасап, көргөнүбүздүн 3төн 1-ин силер көргөн жоксуңар. Бир эле мисал. Машак тердиңерби? Оро кордуңарбы? Бул эми талаа жумушу. Ал эми ылайчылап, кыш куюп, там эмес, биз сарай салбадыкпы? Анын баарын айтсам көп сөз. Эми мен негизги сөзгө өтөйүн. Көп сүйлөп койдум өңдөнөт. Негизи көп сүйлөгөн адамды жаман көрөм. Бирок маанилүү, кулакта кала турган сөздү сүйлөсө, анда аны угам. Мугалимдер сабак өтүп жатканда түшүнүктүү кылып жеткире айта алышпайт. Анан окуучулар тынч отуруп угат беле. Ошол сыяктуу эле эмне сөз болсо дагы адам маанисине карап мамиле кылат эмеспи? Кулакка жагымдуу, уккулуктуу сөздү керек болсо кенедей бала дагы угуп, эсине тутуп калат. Кой, чала молдолордой болуп, сага акыл айтканга өттүм. Нурлан Кемелбектин ар бир сөзүн текке кетирбей угуп отурду. Кемелбек улам ар бир сөздүн башын козгоп, улам башкасына өтүп, негизги сөздү айтканга чейин көп убакыт өткөрдү арадан. Качан сөз кезеги келгенде Кемелбек Нурлан күткөн сөздү айтты. "Кыктуу жерде өскөн кызыл гүл" деген сөздүн мааниси тарбиясы жок үйдө чоңойгон сулуу кыз дегенди билдирет. Көрсө Сауле дагы тарбиясы жок үйдө чоңоюптур. Анын өңү эле чырайлуу болбосо, башка кызга турган деле жери жок экенин кеч сездим. Мен болгону аны менен 3 гана жыл жашадым. Шофёрлордун жашоосу менен артисттердин жашоосу окшош келет.
Себеби алардын көп убактысы башка түстө өтөт. Ошонун себебинен шофёрду күйөөм дебе, артистти аялым дебе деген сөз чыккан. Күнү түнү эле талаада жүрсөң, үй бүлөңдү карабай, анда үй бүлөдө уруш талаш башталат экен. Башында Сауле менин иштеген же рейстен келишимди чыдамсыздык менен күтүп, алдыман тосуп чыкчу. Бара-бара алада тыгалып, келип атамбы, кетип атамбы, анын иши да болбой калган. Көрсө менден дагы күнөө кетиптир. Карабаса катын кетет, бакпаса бала кетет дегендей, жумуштан келгенде Саулеге көңүл бурбай эле чарчаган жаным жатып уктап калчумун. Мен анткен сайын анын ою бузулуп, башка бирөөнү таап алды деген жаман ойго жетеленип, менин көзүмө чөп салганга өтүптүр. Эгер мен убагында көңүл буруп, эркектик мээримимди төгүп койгонумда, баары башкача болмок экен. Кийин кеч ойлонуп, баарын кеч сезип калдым. Көрсө аялга жылуу сөз, анан аяр мамиле жасап, көңүлүн гана көтөрүп коюш керек экен. Ушул сөз эсиңде болсун. Бир күнү дальний рейстен түнү келип, машинаны жүгү менен автобазага токтотуп, үйгө такси менен келдим. Саулеге жана 1 жаштагы кызыма сагынычым артып, 1 айга чукул алыста жүрүп, үй бүлөң көзүңдөн учуп, аларга жетүүгө ашыккан сайын убакыт өтпөй, жол арбыбай калат эмеспи? Өчөшкөнсүп жолдон майылер тосуп, анан алар менен поле чудес ойногончо дагы убакыт өтүп, жолдон кармаласың. Кара балтадан тоскон майы көп убакытты алды. Эгер ал тоспогондо үйгө эрте келип, жагымсыз иштин үстүнөн чыкпайт элем. Такси кармап үйгө келсем, свет өчкөн, үй караңгы. Сауле бир жакка кеткен го же уктап жатабы деп эч жаман ой жок. Чөнтөгүмдөн үйдүн ачкычын алып, эшикти ачып үйгө кирип барсам, сүйүп, күйүп алган аялым менин төшөгүмдө менин ордума бир эркекти кучактап уктап жатат. Эч нерседен бейкапар. Алар мени сезишкен да жок. Себеби мен Сауле менен кызымдын уйкусун бузбайын деп, шыбырт алдырбай үйгө кирген элем да. Терезеден түшкөн айдын нуруна бөлөнүп, экөө уктап жатканын көрүп, бир топко турдум да, анан аларды ойготуп тынчын албайын деп, кухняга кирип, блокнотумдан бир барак кагаз айырып, «Кош Сауле, бактылуу бол, кызымды кор кылбай багып ал, мени күтпө, көзүм көрбөсө болот эле, сенден муну күткөн эмесмин» деп жазып, анан кайра сыртка чыгып, үйдү сыртынан бекитип кетип калдым. Ошол бойдон кайра изиме кайтып барган жокмун. Ошентип ак никелүү аялым менен алмончоктой кызымдан тирүүлөй айрылып, аракка берилип, ишимден айдалып, акыры минтип, сен менен хлебаш болуп отурам. Эгер Сауленин аялдык деңгээли, тарбиясы болгондо, мен бул жакка келбейт элем, деп сөзүнүн аягына чыкканда Нурлан, ал анан сизди артыңыздан издеп келип, кечирим сураган жокпу? Ал кечирим сурап келгенде деле мен кечирмек эмесмин. Айттым го, көзүм көрбөсө болот эле деп. Өз төшөгүңдөн никелеш аялыңдын койнунда, сенин ордуңда башка бирөө жатканын көрсөң, сен эмне кылат элең? Менин толук мүмкүнчүлүгүм болгон. Ошол убакта экөөнү тең жайлап салганга. Бирок мен ал жерден өзүмдү өзүм кармап кетип калдым. Жолго чыктым да, чөнтөктөгү болгон акчага арак ичтим. Ачууну ачуу басат дегендей, арак ичкенде ичтеги күйүт аз да болсо унутулуп, көңүл көтөрүлгөнү болбосо, аягы баары бир туюк жолго такалды. Айткандай акча, арак жана аялдын түбүнө жеткен эч ким болгон эмес. Бирок пендечиликке алдырып, үчөөнүн түбүнө жетчүдөй жан үрөйбүз. Азыр айтылган үчөө менен оорубаган ким бар? Мына мен арактын артынан кубалап жүрүп тапкан пайдам. Чынын айтсам, илгерки акылман адамдардын айтканы туура. Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык дегендей, аялдын акылы барып туюкка такалары турган иш. Эгер жанагы менин ишенип, ак сүйүүмдү арнап алган аялым Сауленин акылы болгондо, ойношунан менин төшөгүмдү төбөлөтпөйт эле. Менин үйүмдөн башка жата турган жер жок калыптырбы? Эси болсо Сауле кемелбек келип калса эмне болот деп ойлойт эле го. Ошол окуядан улам мен аял затынан көңүлүм калды. Албетте 5 кол тең эмес. Анын сыңары жакшы аялдары бар. Аны танбайм. Бирок андай жакшы сапаттагы аялдардын катарын Саулеге окшогон деңгээли пас аялдар булгап атканын кантип гана тана алабыз? Деп улутунуп алып кайра сөзүн улады. Иштеген жеримде жакшы баркым бар эле. Катынга теңелип арак ичип, бүт баарынан айрылдым. Башында кызымды сагынып куса болуп жүргөм. Кийин бир таанышыма сырымды айтсам, ал адам мени карап, ошончого барган аялың ал кызыңды сенден төрөгөнүнө көзүң жетеби деп сураганда гана менде чукул ой пайда болду. Ошол сөздү уккандан кийин кызыма карата сагынуу дагы жалп өчтү. Кайдан билем, кыз менден төрөлдүбү же башка бирөөнөнбү? Ага чейин бул маселени мен деле оюма албаптырмын. Ушул сөзгө салыштырмалуу мындай бир сөз бар. Улуу жашап калган киши көрсөң салам бер. Балким ал сенин атаң. Ал эми өзүңдөн кыйла кичүү өспүрүм көрсөң башынан сыла. Балким ал сенин балаң деген. Бул сөз да абдан туура айтылган. Нурлан, сен сөздүн маанисине түшүндүңбү? Деп кемелбек кулак салып олтурган Нурланга карады.
Нурлан сөз төркүнү эмне жөнүндө болуп атканына терең маани берип, башын ийкеди. Бактияр толук эсине келгени менен сүйлөй албай, дагы 2 күн жатты. Ден соолуктун кадырын ооруганда билесиң дегендей, Бактияр качан ден соолугунан ажыраганда гана турмушка терең көз караш менен карап, алгач ата-энесинин эмгегин баалады. Топурап жанында жүргөн достору 1-2 жолу келгени болбосо, бара-бара алардан алыстап баратканын Бактияр жүрөгү менен сезди. Качан гана сүйлөп эсине толук келгенде апасы Нагима: "Бактияр, сен аварияга учурап, ооруканага жатканы болгон тең туштарың, тааныштарың келди. Бирок мен күткөн тахмин алигиче келе элек. Эмне аны капа кылдың беле?" деп сурап, Бактиярдын ички жарасын козгоду. Бул жерден Бактияр апасын күнөөлөгөн жок. Баарына өзү күнөөлүү экенин апасынын берген суроосунан улам билип олтурат. Берилген суроого эмне деп жооп беришти билбей, сырын ичине катып, "Билбейм, балким уга элек чыгар" деди. Нагима кабагын түйүп: "Кантип бир жумадан бери укпасын? Ал кызды капа кылып койгонсуң го. Мага абдан жаккан, бир көргөндө эле. Тахмина барган жерин көгөрт чыгыс. Абдан жакшы келин болчудай" деп атаң дагы айткан эле. Эгер укса сөзсүз келмек. Нагиманын ар бир айткан сөзү Бактиярга ийне болуп сайылып атканын байкуш эне билген жок. Көзү тумандаган Бактияр Тахминага окшогон канча кыздын убалына калып, характерин көргөзүп мүдөөсүнө жетип алып, аларды ыйлатканын эстегенде, Кудайдын бар экенине ишенип, өзүнө бул жазадагы аздык кыларына толук ынанды. Мына ушул убакта гана атасынын акчасына чалчактап көп, болгону акчанын гана күчү менен окуп, кадыр-баркка ээ болуп жүргөнүн толук мойнуна алды. Барынан дагы Тахминанын "Эми качан үйлөнөбүз? Эгер сен менин этегимди ачып, абийиримди бузбаганда, мен бул сөздү айтпайт элем" деген сөзүн эстегенде, оронтуп алды. Өткөндү эстеп алып, Бактияр апасынын берген суроосуна дагы оңгулуктуу жооп бере алган жок. Чар жайы тойлорго алаксаганга башы салмактанып, көзү дагы илинип кетти. Бактиярга туура эмес суроо берип алганын сезген Нагима бул ишке Тахминанын тиешеси бар экенине толук ишенди. Анткени Бактияр сөзүнөн жана көз карашынан да апасына сыр алдырып койгонун сезген. Бирок ыңгайлуу сөз таба албай, көзүн тартып алып сыр алдырып койду. Кыраакы эне 2 жаштын ортосунда келишпестик мамиле болгонуна ынанып, ооруканадан чыгып, Тахминага жолугуу үчүн анын окуу жайын көздөй жөнөдү. Бул убакта Бактияр Тахмина жөнүндө түш көрүп, өзүнүн палатасында мемиреп таттуу уйкунун кучагында жаткан. Бирок Бактияр бир укмуштай түш көрдү. Түшүндө аппак көйнөк кийген Тахмина темир торлуу эшиктен чыккан, кара костюм шым кийген, токтоо мүнөз күткөн бала менен бийик тоону көздөй ээрчишип баратып, ал жигитке "Менин убалыма калган бала ушул" деп өзүн көргөзүп, жаман көзү менен жактырбагандай карап, адамдын убалынан корк деген мааниде белги бергенсиде. Аңгыча эле жанындагы өзүн сыйлаган алиги бала Бактиярды көздөй басып келип, кош колдоп салам берген соң: "Бактияр, сен абдан туура эмес иш кылып койгон экенсиң. Эми өз убалың өзүңө. Мен Тахминаны кечирем. Ал сага алданып калган. Эми экөөбүздүн сүйүүбүзгө эч ким тоскоол боло албайт" деп дароо көздөн кайын болуп учуп кетишет. Экөөнүн артынан чуркап баратып, Бактияр суурдун ийинине буту кирип кетип жыгылып, ошол бойдон тура албай калат. Аңгыча эле ак кийинген адамдар тегеректеп калышат. Бир убакта бутунун теңин кадимки кол ара менен таарып кесип атканда, Бактияр ачуу кыйкырып, өзүнүн үнүнөн өзү чочуп ойгонуп кетет да, эсине келип, оор үчкөрүнүп, көргөн түшүн эстеп, терезеден түшкөн күндүн нурун тиктегентейде ойго чөмүлдү. Кемелбектин айткан сөзүн уккан Нурландын аял затына карата ою бузулду. Анан эмне кылат? Чынында Кемелбектин айткан сөзүндө эч калет жок. Никелеш аялы көзүнө чөп салса, ал эми али үйлөнө элек Тахминага эмне болуптур? Чырайлуу кызга ким кызыкпайт? Мынча кечикти сөзсүз бирөөнү таап алган чыгар. Чоң окуу жайында окуган сулуу кызды кандай эркек көз жаздымынан кетирет? Балким ага эмгиче кудалашып, сүйкө салып, ата-энесинин алдынан өтүп, башын байлап алышкан чыгар. Ошол себептен келе албай жүргөндүр. А балким мен көргөн иномарка машинадагы кыз нак эле Тахминадыр. Кемелбек байка айткандай, өзгөчө азыркы замандын адамдарына ишенип болбойт. Эгер Тахминанын менде көңүлү болгондо, эмгиче бир келип абалымды сурап кетет эле го. Эмне үчүн мен ал үчүн азап чегип ойлонушум керек? Маңдайга жазган бирөө бардыр. Эң негизгиси ден соолугума карап, Тахминаны унутканга аракет жасабасам, өмүрүмдү кыскартып алчудаймын деп, өзүнө өзү кеңешип, спорт менен машыгууну алдына максат кылып койду. Кемелбектин башынан өткөн окуялары Нурланга сабак болуп, өз деңгээлинде таасирин тийгизди. Эртеси эртең менен эрте турган Нурлан адатынча орозосун тамеки менен ачпай, чуркап,
дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап, канчалык табити чылым чеккенди эңсеп турса дагы, Нурлан сөзүнө туруп, чыдап тамеки чеккен жок. Тамекинин кумары канчалык азгырса дагы, ага туруштук берип, өзүнүн эркин сынап көрдү. Айтканга, убада бергенге оңой болгону менен, иш үстүндө аткаруу кыйын эмгекти талап кылат. Эрки бекем, өзүнө ишенген адам гана сөзгө туруп, убаданын колунан бошоно алат эмеспи? Анын сыңары Нурландагы өзүнүн эркин, күчүн сынап көрмөккө болгон аракетин жумшады. Түшкө чейин өзүн жакшы алаксытты. Убакыт өткөн сайын чыдоого күчү жетпей, чылымдын түтүнү даамы мурдуна келип, Бакыт деген баланын чегип аткан тамекисин сурап, 2 соруп кайра берди. Буга чейин көзү караңгылашып, кимгедир ачуусу келип, өзүн өзү араң кармады. Эмнеге чылым чеккенди өнөр кылып алганына өкүнүп да калды. Түшкү тамактан соң чылым чеккенге карата эңсөсү баштагыдан дагы күч алып, өзүн араң кармап, тамеки чеккендерден алыс барып, ойго чөмүлүп турганда, алиги Бакыт деген бала: "Нурлан, сени свиданияга чакырып атат. Эмне бул жакта жалгыз отурасың? Байтан бери издеп таппай атса?" Нурлан болор-болбос жылмайып, чылым чеккенди таштасам деген ойдо силерди көрбөйүн дегем. Эгер чылым чеккендерди көрсөң кызыга берет экенсиң, деп бери басты да, ким чакыртты болду экен? Калыйбек келген го деп ойлоп, көңүлү соз. Ким келди болду экен? Деп үнүн чыгарып кобуранды да, ачыкча сөз сүйлөбөй, вактаны көздөй, ойлуу кадамын таштады. Артынан карап турган Бакыт Нурландын ак жерден келгени жөнүндө уккан. Ичинен аны аяп, акчага жана башка нерсеге сатылган укук коргоочулардын жоругуна наразы боло, кайран бала ичинде кири жок, бекер кор болду деп кайра изине тартты. Жолугушуу кандай өтөт? Нурланга эмне деп жооп берем деген бушайман ойлордун тегерегинде беймаза болуп турган Тахминага жарым сааттык убакыт 1 жылга тете болду. Эптеп Нурлан менен жүз көрүшүп алса, андан кийинкиси жеңил болот беле. Абийир соту баары бир уяты, намысы бар адамдар үчүн өтө жогору. Эгер Тахминада уят ар болбогондо мынчалык өзүн кыйнабайт эле. Чоң күнөө кетирген аз келгенсеп, буга чейин бир келип абалын сурап койбогону, эмне деген ат көтөргүс жүктү ичине камтыйт. Арине, күнөөсү бар адам кеч болсо дагы күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сурап койсо дагы жакшы эмеспи? Кээ бир албут, сөз жибеген адамдар ар качандан бир качан чырдын үстүндө жүргөнү айтыла турган сөз эмес. Терең ойдун кучагына сүңгүп кирген Тахмина тааныш үндөн улам башын көтөрүп, маңдайында күлүмсүрөп турган, баштагыдан өтө арыктаган көздөрү чарчаңкы Нурланды көргөндө эмне кыларын билбей жалдырап эле туруп калды. Жолугушчу жерге келгенге чейин ким болду экен деп Нурлан Тахминаны көргөндө көргөн көзүнө ишене берген жок. Кайран гана сүйүүнүн күчү, кайран гана кусалык эмнени гана кылбайт. 2 жаш дээрлик 1 мүнөт убакытка чейин тиктешип, көз менен гана сүйлөшүп турушту. Тахминанын көзүнүн тереңинен Нурлан кандайдыр бир сырды байкады. Бирок өзүнүн абалын сурап жолугушууга келген эле Нурлан үчүн ат көтөргүс Бакыт эле. Ортодогу тынчтыкты жана тиктешүүнү Тахминанын "Кандайсың, Нурлан?" деген сөзү бузду. Ушул эле сөз жетпей тургансып, Нурлан жооп бергендин ордуна алдыга кадам таштап, Тахминага жакындап келип, 2 ийининен кармаганда Тахмина ага боюн таштады. Ушул жолугушууну Нурлан канча күттү жана эңсебеди. Төшүнө башын жөлөгөн Тахминанын башына башын жөлөп, чачынан шуу жыттап, "Аккуу менин, сагынычым" деп жалынычтуу үн менен шыбырады. Нурландын чын ыкласы, чын ниети менен айткан сөзү Тахминанын жүрөгүнө канжар болуп сайылып, көзүнө жаш алып келди. Бул жаш чын сүйүүнүн жашы эле. Тахмина Нурланга жолугуп чыкканда өзүн кыйла жеңил сезип, көңүлү көтөрүлүп, оор жүктөн кутулгансып, "Калыйбеке, мен сага абдан ыраазымын. Эгер сен болбосоң, мен ичимен эзилип жүрө берет белем. Чынын айтсам, Нурланга жолукканга чейин өзүмдү өзүм башкара албай калдым эле." Сөз кезеги келгенде Калыйбек: "Тахмина, эгер жашыруун болбосо, кечиндеги бала ким? Мени абдан кызыктырган ошол бала болуп атат. Чынын айтсам, абдан эрке өскөн экен го. Бир шишканын баласы болсо керек." Тахмина Калыйбектин суроосуна баштагыдай көңүлү жай, бул жолу шар жооп берди. "Ооба, аны туура бамдагансың. Шишканын баласы экенин чын. Чала тааныш бала. Сени сүйөм деп кезектеги сүйүүсүн мага арнап жүргөнүн албайм. Бирок аны менен таанышканыма аз убакыт өтүп өтпөй эле андан көңүлүм көк таштай калды. Буюрса Нурлан абактан чыкса, ал мага келгис болот го. Мен ага баары бир жолукпайм." Калыйбек Тахминанын сөзүнөн улам бир нерсени байкады. Себеби Тахмина сөзүнөн чалынып, сыр бергенин өзү байкаган жок. Маршруткага отурушканда ортодо сөз үзүлүп калды. Буга чейин эбин келтирип, Тахминага сөз айтайын деген Калыйбек Нурланга жолукканы каяккадыр учуп жок болду. Нурлан Калыйбекти кучактап: "Досум,
Сенин бул жакшылыгыңды эч качан унутпайм. Колуңдан келсе айылыңа кеткенге чейин көз сала жүр. Тахминадай сулууга тийишкендер болбой койбойт, деп Тахминага угуз эле айтканда, Нурландын сөзүнө ыраазы боло, башын ийкеп макулдугун берген. Тахминага жолукканы дароо Нурланда кандайдыр бир өзгөрүүнү байкады. Сүйүүнүн күчүнө баа берип, мага эми качан сүйүү келет болду экен деп, Нурландын сүйүүсүнө кызыкканын тана албайт эле. Убакыт жетип, Тахминаны жатаканасына чейин жеткирип келген Калыйбек: "Тахмина, эми ушул бойдон убакытка отуруп жибербей, Нурландан бат-бат кабар алып тур. Байкадыңбы сага жолуккананын абалын? Сүйүнгөнүн көзүнөн эле билдим. Өмүрүндө экөөңөр жолуккандагыдай Нурлан сүйүнбөсө керек. Өзү абдан жакшы бала. Сени кор кылбай багып алат деп мен ишенем. Анан дагы ал абдан туруктуу бала." Тахминага Калыйбектин айткан сөздөрү майдай жагып, дагы Нурлан жөнүндө кененирээк айтса экен деп эңсеп турду. Экөө дагы жарым сааттай сүйлөшүп отурган соң, кош айтышып, эки жакка тарашты. Нурлан свиданиядан абдан көңүлдүү кайтты. Абакка түшкөнү азыркыдай сүйүнбөсө керек. Тахмина алып келген пакетти көтөрүп, кыңылдай ырдап келатканда, алгач алдынан Кемелбек чыкты. Кемелбек Нурланды көрүп эле дароо байкады, жакшы кабар угаарын. Бир тууганындай болуп калган Нурландын сүйүнгөнү Кемелбекке өзү сүйүнгөнгө тете мүмкүнчүлүктү тартуулады. Нурлан ылдамдай басып, Кемелбектин алдын тосо токтоп: "Байке, биздин бөлмөгө баралы. Азыраак оокат келди. Болгондо дагы мени азапка салып арыктаткан, уктасам түшүмдөн, ойлосом оюмдан кетпеген сүйгөн кызым Тахмина алып келиптир. Анын келгени эле мага канча күч, канча дем." Кемелбек Нурланды кучактап: "Экөөңөрдүн сүйүүңөр өмүрлүү, ажырагыз бекем болсун", деп сөзүнүн аягын туюк бүтүрдү. Бул жерде Нурлан мен кабылган өмүрү кыска сүйүүгө туш болбо деген сөздү дароо түшүндү. Пакеттеги чай, 10дон ашык пачка чылым жана таттуу тарапаларды Нурлан алып чыгып ортого коюп, хлеб аштарына кайрылды. "Капа болбосоңор, тамекилерди башкасын бүт алгыла. Тиги конфетти мага калтыргылачы. Себеби мен эртең мененден бери чылымды таштаганга ниетимди уруп койдум эле. Ишенесиңерби, жана гана Бакыттын чегип аткан чылымын алып, бир-эки жолу гана сордум. Түшкү тамакты ичкенден кийин чылым чекпейин деп өзүмчө кеттим. Силерден бөлүнгөнүмдүн жөнү тамекиден алыс болуп эле. Антпесем чылым чеккендерди көргөндө азгырлап эреткенсиң", деп түшүндүрүп, кээ учугун улады. Клебаштары Нурландын сөзүн угуп: "Абдан туура кыласың. Бизге алики тамеки болсо эле болду. Конфетти өзүң ал. Чылым таштаганга конфет дагы салымын кошот. Аныңа биз каршы эмеспиз, билесиңерби", деп Султан сөз баштады. Чылымын күйгүзүп, түтүнүн үйлөп: "Армиядан деле тамеки чекпегендерге бирден пачка кант берет го. Мен армиядан болгон үйрөнгөн өнөрүм чылым чеккенде, анан орус тилинде сүйлөгөндү үйрөнүп, өзүм менен бирге ала келдим. Себеп дегенде армияга жаңы барганда чылым чеккендер 7 мүнөт эс алат. Чекпегендер иштегиле деп бизди ишке салып коюшуп, тамеки чеккендер эс алып турушат, тамеки чеккендерин шылтоолоп. Анан мен дагы кантип тамекиге берилип кеттим билбейм. Азыр жөн эле жейм. Түнкүсүн дагы 1-2 маал туруп, тамеки чеккен адатка айланды." Сөзгө Бакыт кошулду: "Кайсы войскада кызмат кылдыңыз эле?" Султан күрс-күрс чөтөлүп, ошондо дагы тамекини оозунан түшүрбөй: "Стройбатта болдум. Болгондо дагы Сибирдин борбору Кемерово шаарында. Суукта айтпа. Эгер аскерге барбасам, арак менен чылымдан алыс болуп, эл сыяктуу жашоомду өткөрөт белем. Мына, жашым 40ка чыкты, алигиче үйлөнбөй жүрөм. Ишенесиңерби, үйлөнгөнгө убакыт жок. Ушул түрмөдөн кол бошобой койду. Жаңы эле бошонуп чыгам. Анан жанагы арак деген балекеттин жетегинен чыга албай, аң сезимимди ага бийлетип эле чоң муштумдуктан күчүмдү чыгарам. Мына ушуну менен 5-чи жолу мушташ менен түштүм. Бул жерден котулуп чыкканда көзүн жалдыраткан баладай болуп эле арак деген неме бир байкуш болуп көзгө көрүнөт. Андан дагы аны ичерде айтылган таттуу тилектерди айтпайсыңбы? Жаңы эле бир карадалы кыз менен таанышып, ортобузда сүйүү оюну козголуп келатканда арак бул жака жетелеп келип салбадыбы? Байкуш жакшы кыз эле. Жашы 29да болчу. Эми андай түшүнүктүү кызды таппайм. Көзү жок балдар андай кыздарды эмне көрүшпөйт билбейм. Күчтөрү тилинен чыккан кайдагы бир аялдарды алып алышып, тагдырларына тарынгандарын кантесиң?" Бир сүйлөсө дем албай сүйлөгөн Султанбек сөздүн нугун ал карадалы кыз менен кантип таанышканы жөнүндө улады. Кыларга иши жок, бекерчиликтен тажаган ал жердегилерге жага бербей эле калды. Султанбектин маашырлана айткан сөзү Толкун деген көлдүк кыз. "Мен аны менен филармониянын аялдамасынан таанышкам. Калп айтпасам, апрелдин 2-синде. Жаз келип, айлана жашыл түскө боелуп, өрүктөр гүлдөп аткан эле. Атаганатты ал күн эми кайрылып келбейт. Менин эсте калган бактылуу күндөрүмдүн бири Толкун менен таанышкан күн." Сөз ушул жерге келгенде
надзиратель чакырып атат деп Султанбекти чакырып калды. Султанбек чегип аткан чылымын бурчтагы урнага ыргытып, эмнеге чакырып атат болду экен деп ордунан турду да сыртка жөнөдү. Сөз аягына чыкпай үзүлүп калганда, ал жердегилер моокуму канбай калган эркек жандай умсунуп туруп калышты. Бактиярдын апасы Нагыйма атайын машина менен тахмина окуган окуу жайга келди да, ооз жакта сүйлөшүп турган 3 кызды суроо менен кайрылды. Кыздар, силер Геминдик Тахмина деген кызды кайда экенин билбейсиңерби? Кийген кийимине караганда бардар жашаган, жакшы элүүлөргө барып калган, толмочунан келген аялдын суроосун 3 кыз бир ооздон "Жок, билбейбиз. Кайсыл факультетте окуйт? Билбейм. Ушул окуу жайда окуйм" деген. Кайсы факультетте окуурун эсимден чыгарып ийиптермин. Арык чырай келген сары кыз. Тахмина деген кыз көп. Ичкери кирип сураштырып көрүңүз, деп жактырбагандай түр көргөздү. Кийинки жаштардын кулк мүнөзү албетте Нагыймага жеринен жакпайт. Жада калса өзүнүн кызы Нур кызды элегеде "Хватит, мама, чарчадым" деп үй жыйнагандан качып, телевизор тиктеп отуруп алат. Ага катуу айтса 3-4 күн коркутуп тамак жебей, сүйлөбөй койгон адаты бар. Ошондуктан анын айтканы менен болбоско айласы дагы жок. Андыктан башка жаштарга сын тагып катуу айта албайт. Уулу Бактияр тил албаганынын айынан көргөн азабы тиги. Доктурлар бир бутун кесип салабыз деп коркутуп атышат. Ошол Бактияр кырсыкка учураган күнү энелик баркын салып суранган. Сокулукка алып барып кел, атаңдын машинасы бошобой калды деп. Бактияр кырс мүнөзүндө салып, өзүмдүн иштерим бар, колум бош эмес деп моюн толгоп койгон. Эгер ошондо апасынын тилин алып сокулукка барганда, бул балеге жолукпайт эле. Нагыйма эки жакты карап элеңдеп турганда оңдой берди болуп, жанынан ыйманы ысык, жашы 35-тер чамасындагы мугалим келип, көзүнө чалдыгып калды. Шашыла басып, анын жанына келген Нагыйма: "Капы болбосоң, Тахмина деген кыз кайсы факультетте окуйт? Айтып бере аласыңбы?" Тиги келин алгач жолуккан 3 кыздай болуп, далысын салбай: "Чет тилдер факультетинде окуган Бешимова Тахминаны айтасызбы?" Нагыйма Тахминанын фамилиясын деле билбейт эле. Жон гана башын ийкеп: "Ооба, Геминдик кызбы?" Тиги келин башын ийкеп: "Геминдик, тиги экинчи этажга көтөрүлүп 45 бөлмөгө кирсеңиз" деди. Нагыйма ыраазычылыгын билдирип: "Рахмат кызым, ырас болбодубу?" деп экинчи этажга көтөрүлүп чыгып, айтылган номердеги бөлмөгө баратканда алдынан Тахмина өзү чыгып калды. Тахминаны көргөндө Нагыйма жакын адамын көргөн кишидей сүйүнүп кетти. Тахмина Нагыйманы деле байкаган эмес. Жанындагы эки кыз менен сүйлөшүп келатып, качан Нагыйма "Тахмина кандайсың?" дегенде гана Тахмина Нагыйманы көрүп чочуп кетти. Сабактын темасы боюнча сүйлөшүп келаткандыктан чынында эле Нагыйманы байкаган эмес. Ооба, 2 апта илгери Бактияр менен үйүнө барып, Нагыйманын колунан чай ичпеди беле. Ага чейин дагы жолуккан Нагыймага. Анда байкоосуздан эле ойдо жок жерден жолугуп таанышкан. Бактияр экөө Белинский көчөсү менен баратышканда Бактияр машинаны чукул токтоткон. Көрсө мамасын көрүп токтоптур. Мамасы машинага түшүп атып, "Бактияр, мени университетке жеткизип койчу" деп айтып, салондун артында отурган Тахминанын саламын алиге алып, "Эмне, бир жака бараттыңар беле?" деп сураган. Анда Тахмина Бактияр менен жаңы эле таанышкан. Ошондо Бактияр ойдо жок сөздү айтып: "Мама, таанышып алыңыз, келечектеги келиниңиз болот" деген. Бул сөздү укканда Тахминанын көңүлү кирдей түшкөн. Бирок сыр бербегенге аракет кылып, Нагыйма менен таанышкан. Ошондо эле Нагыйма экөөнүн жылдыздары төп келише түшкөн. Көзгө толумду Тахминаны көргөндө эле Нагыйма ичинен кымдый түшкөн. Кимден эле чырайлуу келиндүү болгусу келбесин. Таанышкан соң дароо эле Нагыйма: "Бактияр, сен Тахминаны үйгө эрişтип кел, жакшылап таанышалы" деген машинадан түшүп атып, Тахмина дагы жылуу коштошуп, Нагыйма түшүп калганда: "Бактияр, кызык экенсиң. Мен сага али сүйөм деп айта элекмин да. Мени менен эсептешпей эле апаңа келиниң болот дегениң кантип болсун? Менин жигитим бар. Машинаңа түшүп койсом эле ушинтип айта бересиңби?" Бактияр калып күлүп: "Сен мага абдан жагып калдың. Жигитиң менен өзүм сүйлөшүп алам" деп кыска гана жооп берип, Жибек жолу көчөсүндөгү Файза деген кафенин жанына машинаны токтотуп: "Тахмина азыраак капы болуп калдың көрүнөт. Жүрө эме, алдыңа түшөйүн" деп болбой кафеге киргизген. "Кийинки жумада сени мамам чакырып атат, даярданып алды" деп болбой үйүнө алып барып коноктогон. "Бир күн даам сызган жериңе 1000 күн салам бер" дегендей, Тахмина Нагыйманы байкабай калганына уялып: "Өзүңүз кандайсыз? Мен сизди байкабай эле" деп актана сүйлөдү. Жылдызы жанган Тахминанын жылуу учурашканынан улам Нагыйма ыраазы боло: "Өзүң кандай? Окууларың жакшыбы?" Тахмина көңүлү шат: "Жакшы окуп атабыз. Сиз кандай жүрөсүз?" Нагыйма сыр бербегенге аракет кылып: "Тахмина, өзүнчө сүйлөшөлүчү.
сенде бир аз сөзүм бар эле, деди. Тахмина дароо Бактияр жиберген го сүйлөш деген ойго жетеленип, жанындагы эки кызга "Силер бара бергиле, мен азыр" деп терезени көздөй басты. Анткени терезе жак ээн эле да. Экөө ээрчише бери басканда Нагима Тахминаны бутунан башына чейин сыдыра караганга үлгүрдү. Алгач Тахмина "Кулагым сиздейчи" деди. Тахминанын бул айткан сөзүнөн улам анын шашып атканын билди. Бирок сөздү эмнеден баштаарын билбей "Тахмина, сага эмне болду? 2 жумадан бери Бактиярдын болгон достору, тааныштары келди. Бир гана сен жоксуң. Эмне Бактияр сени капа кылдыбы?" Сөздүн маанисине түшүнбөгөн Тахмина "Эмне болду? Мен каяка барышым керек эле?" деп кайра өзүнө суроо менен кайрылды. Чынында Бактиярдын кырсыкка учураганын уга элек болчу. Нагима көзүнө келген жашты арчып "Бактияр кырсыктап ооруканага жаткан. 2 жума болду. Андан бери болгон тааныштары келди. Күткөнүм эле сен болдуң. Анан сенин дайыныңды билейин деп келгем." Тахмина чоочуп "Эмне болуп кырсыктады? Качан?" "2 жума болду дебедимби? Машинасы менен баратып аварияга учурады. 3 күн эсинен танып жатты. Азыр жакшы болуп калды. Сен жөнүндө сурасам эч үн катпай койду. Анан өзүм келдим" деп сөзүнүн аягына чыгып, көзүнүн жашын арчыды. Бактиярдан көңүлү калган Тахмина "Эже, сиз кечирип коюңуз, мен уккан эмесмин. Андан дагы Бактияр экөөбүздүн мамилебиз алыстап кеткен. Демек мындан кийин мени издеп келбей деле койсоңуз болот. Эми биз чоочун адамбыз" деп Тахмина так кеси айтып салды да, Нагиманы тике карай албай жер карады. Нагима дароо күнөөнү уулунан көрдү. Буга дагы характерин көргөзгөнгө үлгүргөн тура. Шөмшүк атасынын обу жок эркелеткенинин пайдасы деп күйөөсүн күнөөлөп алды да "Тахмина, эмне Бактияр сенин көңүлүңдү сындырдыбы?" деп сурап, жооп күтүп туруп калды. Тахмина үнсүз башын ийкеп гана жооп берип "Эже, менин шашылыш иштерим бар эле, мага уруксат берсеңиз" деп сылык суранды. Нагима эмне дерин билбей көңүлү пас "Бара кой, Тахмина, мени кечирип кой убактыңды алганым үчүн" деп күнөөлүү кишидей туруп калды. Тахмина Нагиманы чындап аяп кетти да, бир сөз айтчудай оозун таптап барып, ал жерден узап кетти. Нагима Тахминанын сөзүнөн улам асыл буюмун жоготкон адамдай абалда калды. Анан эмне кылат? Чынында эле Тахминанын муздак мамилесинен улам ойлогон ою таш капканы, баласы Бактиярдын чектен сырт эрке, өзүмчүл болуп өскөнү эле кандайдыр бир жагымсыз окуяны тартуулады. Себеби врачтын дагы бир бутун кесип салбасак болбойт, уулуңар эми тукумсуз дагы болуп калышы күтүлүүдө деген сөзү кулагына жаңырып, жашоо көңүлсүз сезилип, үмүт кылган Тахминанын жоругу дагы Нагиманы туңгуюкка камады. Бул жолу Нагима турмуштун кийинки соккусуна кабылып, баш айланып кетти да, бир акылман кишинин адам качан бактылуу жашайт деген суроосуна өп чап, жетип жетпей жашаганда деп жооп бергенин эстеди. Эгер күйөөсү депутат жана бардар кызматта иштебегенде, баласы Бактияр, кызы Нуркыз четтен сырт эрке болушпайт эле да. Учурдан улам негизги байлыктардын бири ыймандуу жана кайрымдуу бала экенин билди. Султанбек надзирательге жолугуп келгенде алгач болуп Бакыт "Султанбек байке, алиги айтып аткан сөзүңүздүн өтөсүнө чыкпайсызбы?" Султанбек күлүп "Эмне деп айтып аттым эле? Сөз бөлүнгөндө адам сүйлөп аткандагы сөзүн жоготуп дагы коет эмеспи?" Айткандай, Султанбектин дагы ою алагдуу болуп, сөзүнүн негизги маңызын эстей албай суроо бергенге туура келген. Бакыт сөз укканга куштарлыгын белгизип "Алиги кара далы кыз менен таанышканыңыз жөнүндө кеп баштагансыз." Султанбек бир кезде болгон өмүрүндөгү жакшы окуяны эстегенде көңүлү көтөрүлүп баса ооба, филармониянын аялдамасынан таанышкам деп айтпадым беле? Алиги надзиратель болбогон нерсе үчүн чакырып калбадыбы?" деп сүйлөп аткан сөзүнүн учугун тапканга маанилүү сөз айтчудай "Ооба, мен үчүн ал күн эсте калган күндөрдүн бир күнү" деп башта айткан сөзүн кайталап, анан сөзүн улады. "Көлдүк толкун деген кыз. Билбейм, ага чейин деле кыздар менен таанышкам. Бирок бири дагы толкундай таасир бере алышкан эмес. Ошондо мен бир көрүп сүйүп калууга толук ишендим. Толкундун сурмалуу көздөрү, коңгуроодай үнү, бой келбети дароо менин көңүлүмдүн төрүнөн орун алып, жүрөгүмдү козгоду. Ишенесиңерби? Ошондо мен толкун үчүн баарына кайыл болгом. Бирок тагдырдын тамашасы, буйругу кайда гана жетелебейт. Мен ал күнү толкунду үйүнө чейин узатып баргам. Сөзүбүз түгөнбөй, 2 сааттан ашык эшигинин алдында сүйлөшүп турдук. Ошондо мага жашоо кандай кызык көрүндү. Экөөбүз ажырай албай бир топко отуруп, анан эртеси күнгө жолугушуу жерди болжошуп айрылыштык." Султанбек сүйлөп атып образга кирип кетти.
жөн эле угуп отургандарды өзүнө буруп сүйлөгөндө сөз бөлгөн киши болгон жок. Ошол кезде баары Султанбектин гана оозун тиктеп, ашыкча кыймыл жасагандан жазганып турушту. Сөздү уккан жерге айт дегендей, сөз угуп отургандардын мамилеси дагы Султанбекке шык берип аткансып, кез-кез колу менен дагы жаңсап жиберип атты. Эртеси күндөгүдөн эрте турдум. Негизи эле уйкум татту. Эртең менен саат 10 болмоюн төшөктөн тура алчу эмесмин. Ал күнү эрте туруп чоң болуп иштеген досума бардым. Жумушунан кармап калайын деп таң атканча кайтарып деле уктаган жокмун. Досум конторуна кирип баратканда алдынан чыгып, болгон ишти ачык айтып, ал турсун машинасын дагы 2 саатка сурасам, таң калган досум: "Мен дагы сени менен барайынбы? Сенин жүрөгүңдү козгогон кандай кыз болду экен? Деги эле сага кыз жакшы маселе" деп кызыгуусу артып, мен сураган акчаны берди дагы, машина болбойт, такси карма деп дагы 200 сом берип жолума салды. Акча табылганы менен ал күнү убакыттын өтпөгөнү азап болбодубу? Саат кечки 4-тө сумдун жанындагы сааттын түбүнөн жолукмакпыз. Мен үйгө отура албай толкунду көргөнгө, ага жолугууга куштарлыгым артып, белгиленген убактан 1 саат эрте бардым, болжошкон жерге. Ошондо мен өзүмдү чыныгы эркектей сездим. Себеби кыз күтүү дагы бир эркекке тиешелүү касиеттин бири экенин билбедимби? Ага чейин бир дагы кыз менен жолугушуп, кыз күткөн эмесмин. Чынында кыз күтүү дагы бир эркек жан үчүн бакыттын бири экенин ошондо байкадым. Өзүмдү бактылуу сезип, толкунга жолуктурган тагдырыма ыраазы боло, кол саатымды бир, тиги чоң саатты бир карайм десең, алан сайын сааттын жебеси ордунан жылбайт. Андан дагы өмүрү тагынбаган галстукту тагынып, одеколондон себинип, кара костюмшумдун кырын чыгара үтүктөп жөн эле депутаттардай болуп кычырап алганым эле сүйүүнүн касиети экенин билсек болот. Көрсө сүйүү жакшыны жаман, жаман адамды жакшы кылып дагы койгон жагы бар экенин ошондо билдим. Эгер мен мурунку күнү толкунга жолукпаганымда, ошол убакта кайдан 100 грамм табам деп Ош базарда же Аламүдүн базарында жүрмөкмүн, кекиртектин камын ойлоп. Ошондо мен толкунду күтүп отуруп, анан ойлодум: эмнеге мен башта азыркыдай жакшы ойлорду ойлоп, таттуу кыялга баткан жокмун деп. Сааттын жебеси жолугуш убакка жакындаган сайын бир орунга тура албай, толкунга эмне деген сөздөрдү айтсам деп, өзүмчө эле сөз камдап даярдана баштадым. Чоң окуу жайга киргенге экзамен тапшырган аткансып. Нурлан Султанбектин ар бир айткан сөзүнө маани берип, анын башынан өткөн окуя, өзүнүн дагы башынан өткөнүн эстеп, тахминаны көз алдына элестетти. Султанбектей болуп тахминаны күткөн күндү кантип унутсун? Султанбек чылым күйгүзүп, анан сөзүн улады. Негизи эле түрмө адамдары чылымды атасынын өчү бардай, биринин артынан биринчи кетимес бандан калса, чылым күйгүзүп, сөзүн улаганча шашма мүнөзү бар Нурбек: "Анан байке, күткөн кызыңыз келдиби?" Султанбек күлүп: "Иним, андагы окуя күлкү келерлик иш болгон. Көрсө эси бар кыздар атайын барктанып жарым саат, 1 саат кечигип келет турбайбы? Аны мен кайдан билип коюп турмун? Башымдан өтпөсө. Болгон убактымды арак ичүү менен өткөрсөм, сааттын жебеси 4-кө 5 мүнөт калганда эле отургучтан орун алганымды кантейин?" Султанбек сөзүнүн ушул жерине келгенде, отурган ордунан туруп, бир кезде өзү күткөн кызды кандай абалда күткөнүн кыймылы менен көргөздү. Ары бери басып, эмоцияга алдырып сүйлөп жаткан Султанбек ашыкча кыймыл жасаганын өзү байкаган жок. Сөз угуп отургандар Султанбектин ашыкча кыймылына мыйыктарынан күлүшүп тим болушту. Султанбек эч нерсени таңазар албай сөзүн улады. Сааттын жебеси туура 4-тү көргөзгөндө эки жакты элеңдей караганым күч алып, толкундун караанын элдердин арасынан издегенге өттүм. Ошондо Рыспай Абдыкадыровдун "Издейм сени арасынан элдердин" деген ырын эстедим да, дароо Рыспай дагы мендей болуп сүйүүнүн туткунуна кабылып, чыдамы кете сүйгөнүн элдин арасынан издеген турбайбы деген ойду ойлогонго жетиштим. Ошол убакта менин талантым болгондо, сонун ырдын текстин оон менен жаратат элем. Өмүр ыр жазмак турсун китеп бетин ачып, бир барак толук окуган жан эмесмин. Толкунга кечинде 4 сап ыр жаратканга үлгүрдүм. Кемелбек Султанбектин сөзүн бөлүп: Султанбек, эгер мүмкүн болсо ошол сен жараткан 4 сап ырды окуп бербейсиңби? Балким кереги тийип калар." Султанбек бул айтылган сөздү жактыра бербей: "Азыр аны унутуп калдым. Арак менен тамеки акыл эсти алып, унутчактагы кылып салбадыбы? Толкунду жарым саат күткөн убакта 4 сап ыр жараттым. Эгер аны бир күн кечке күтсөм, 5 куплет ыр жаратып, чыгармачылыкка кадам таштайт белем, ким билет. Көрсө бир нерсенин башталышына сөзсүз бир нерсе өбөлгө болот турбайбы? 4 сап чыгарышыма толкун өбөлгө болду. Ал эми түрмө жашоосуна арак түрткү болду. Ошентип элеңдеп эки жакты карап турганча 30 мүнөт убакыт өттү. Бул убакытта мен толкунду күтүп атып, жинди болуп кете жаздадым. Көз алдыма толкундун элеси тартылып, аны алдабайт деп дагы 15 мүнөттөй күттүм. Акыры жиним шакардай кайнап, келген жагыма кетейин деп,
толкундун келишинен үмүтүмдү үзүп турган ордумдан бери жылганда жаркылдай күлүп толкун келатат. Ошондогу менин кубанганымды айтпа. 1 саатка күткөн азабымды унутуп, толкунду утурлай бастым. Экөөбүздүн ортобуздагы аралык жакындаган сайын менин бутум тушалып, аттай албай калсам болобу? Ал эми толкун эч нерсе болбой эле келат да. Ал эми мен болсо ага сыр алдырып койдум. Сүйүүнүн күчү. Ошол убакта мага толкун перинин кызындай гана көрүндү. Бул жолукканда сылык гана толкунду аяп, ага болгон сүйүүмдү билгиздим да, эмнеге кечиктиң деп сурадым. Ошондо толкун мага мындай деп атпайбы? Кыз киши өз каадасын сактап, жолугушууга 1 саат кечигип келсе, ал күнөө эмес. Жигит үчүн 1 саат кызды күтүү эч нерсе эмес. Кээ бир жеңил өздөрүн пас алып жүргөн кыздар жолугушууга эрте барып, кыз адебин сакташпайт. Сиз менин кечиккениме туура түшүнгөндүрсүз дебедиби? Мен башымды ийкеп кутулдум. Башка эмне деп айтат элем? Андай жерден баары баштан өтпөгөндүк, маданиятсыздык кылат экенмин. Толкун менин көзүмдү бир топ ачып койду. Мен адатымча эле кафеге киргенде көнгөн адатым менен аракка заказ бердим. Көрсө аракка берилген киши баары бир арак ичүүнүн жолун издейт экен. Ал жерден мен катуу уят болдум. Ошондо эмнеге ойлободум, жок дегенде толкунга вино заказ берсем эмне болот? Тамак менен бирге заказ берген арак келгенде толкун: "Султанбек, мен сиз менен арак ичейин деп келген эмесмин. Аракты өзүңүз теңдүү досторуңуз менен ичиңиз. Мага сухой вино болсо болот" дебедиби? Ошондо күйбөгөн жерим гүл болду. Бирок толкун менин уяла түшкөн абалымды сезип, дароо сөздү башкага буруп кетти. Адамдын чөйрөсүнөн болот экен. Стакандаш өзүм сыяктуу аракка любительдер менен отурсам, анда такыр башка сөздөр сүйлөнмөк. Толкун экөөбүз турмуш, келечек, искусство жөнүндө сөздөрдү сүйлөшүп, көңүлүм бир топ көтөрүлдү. Баса, мен ал жерден арак ичкенде толкундан жазганып, стаканды теңдеп, өзүмдү колдон келишинче маданияттуу алып отурганга аракет жасадым. Эгер чөйрөмдөгү адамдар болгондо аракты кызганып, толтура куюп, шыпкап ичмекмин. Ошентип 3 сааттай кафеде отуруп, анан сыртка чыгып, экөөбүз Дзержинский бульварында ээрчише басып, бир топ жүрдүк. Аны бир айтасыңбы, 2 айтасыңбы, акыры кайтып келбейт. Ошондон 2 күн өткөндө таз кейпимди кийип, Ош базарында мас болуп жүрсөм, алдымдан толкун чыгып, ушундай бир көз караш менен карады дейсиң. Жердин катуулугунан гана калдым. Өзүмдү өзүм күнөөлөп, жер карап туруп бердим. Эки алган окуучудай. Толкун болгон деңгээлиң ушулбу дегенсип, жаман көз менен карап жаныман узап баратканда, кымбат буюмду жоготкондой абалда калдым. Турмуш. Жок дегенде толкунга үйлөнгөнгө чейин эл көп жерге мас болуп барбай койсом эмне болот? Сөз ушул жерге келгенде Кемелбек: "Султан, өткөнгө өкүнгөндө эмне пайда? Сакал кызды буйрган эмес да. Дагы жакшы. Сен өз убагында андан кол жугансың. Эгер үйлөнүп алып, аны боозутуп, арак ичип алып, ага кол көтөрүп, сүйүүңдүн баркын кетирип, мындан дагы жаман өкүнмөксүң. Себеби сенден төрөлгөн бала дагы сени кыйыр көз менен караса эмне болот элең? Баатырдык бул өзүн өзү башкара билүү. Сен өзүңдү башкара албайсың. Себеби өзүң айткандай арак эркиңди бийлеп кетет дагы, бактыңды колуңдан жулуп алат. Сен экөөбүз эми өспөй калдык го. 30-ында оро корбогон, 40-ында кылыч чаба албайт деген сөз бар. Анын сыңары биздин убак өтүп кетти. Бул жаш балдар эми абактан бошосо, биздин изди баспай, түз жүрүшсө өсөт. Бирок Судимый деген балекет баары бир буттасат." Кемелбектин акыркы айткан сөзү Нурландын жүрөгүн тилип кетти. Ошол Судимый деген сөз эле адамды канча басынтат. Дароо Нурлан абактан бошонуп, Тахминага үйлөнгөндө алгач кайын журту күйөө бала кесилип, түрмө көрүп калган бала экен деп айтарын эстегенде, бүткөн бою калчылдап, Кемелбек айткандай өзүн Султанбектин ордуна коюп, жогорку окуу жайда окуган Тахминага өзүн ыра көрбөй, ал эмнеге качып келбей жүргөнүнө терең түшүндү. Бирок сүйүү эч нерсеге карабайт. Акыры Тахмина келбедиби? Келмек турсун, мен сендикмин, сени гана сүйөм деп айтпадыбы? Эгер мен Тахмина келе электе ушул сөздөрдү уксам, анда эмне болмок элем? Аны күтүп, куса болуп жүргөндө деп, аз убакыт ичинде көп нерсени ойлогонго жетишти. Бир чети Кемелбек абдан туура сөз айтты. Баарына текши ой жүгүрткөн Нурлан эйбин таап, бул жактан кутулуп чыгуунун жолун издөөнү алдыңкы планга койду. Тахмина Нагиманын жанынан узап кеткени менен ою Нагимада болду. Анын өзүнө жасаган мамилеси, сыйы, үйүнө барганда маңдайы жарыла сүйүнгөнү Тахминанын көз алдына тартылып, туура эмес кылып койдум дегенсип, акыры Нагимага карата жасаган мамилеси үчүн өзүн күнөөлөп алды. Анда эмне күнөө? Тарынсам баласына тарындым. Нагима эженин бекер шагын сындырдым. Кечирим сурап коеюн деген ойдо артын карады. Бирок Бактиярдын жосунсуз жоругу
жүрөгүнүн түпкүрүндө мөңгү муздай эрген абалда калганы кайра артка бурулууга, Нагимадан кечирим суроого бөгөт болду. Куратордун бөлмөсүнө кантип кирип келгенин билбей калды. Качан куратор Тахмина, кел эмне болду?» дегенде гана оюн бир жерге топтоп, келген иши жөнүндө айтып, сыртка чыгып эки курбусуна жолукту. Ириде чогуу келаткан көңүлсүз Тахминаны көргөндө эки курбусу жарыша: «Тахмина, сага эмне болду? Өңүң жаман болуп турат. Алиге аялы катуу сөз айтыбы?» деген кат-кат суроолорду берди. Бой бүчөсү келишкен бакыраң көз, орто бойлуу, арык чырай, ак чумалынан келген Тахмина өзүнө жарашыктуу көйнөгүнүн жакасын оңдогон болуп: «Эч нерсе болгон жок. Ал аял жакшы аял. Баласы кырсыктаптыр, билесиңерби? Баягы Ауди машинасы бар Бактияр деген баланы. Эки кыздын бири...» «Ооба, өткөндө тааныштырбадың беле? Ошол бала машинасы менен баратып авария болуптур. Мен аны уккан эмесмин. Апасы келип айтты, эмне кыларымды дагы билбейм», деп сөзүнүн аягына чыкпай, Тахмина сурмалуу көздөрүн эки курбусуна кадады. Бул көз караштан эки курбусу Тахминанын эки анжы ойдо калганын жаз эмдебей билишти дагы. Экөө бир ооздон: «Анда ооруканага барып, ал баланын акыбалын сураш керек». Тахмина жактырбаган түр көргөзүп: «Мен кантип барат элем, эгер экөөбүздүн ортобуздагы мамиле бузулса? Андан көрө достук милдетиңерди аткарып, менин атымдан экөөңөр барып койгулачы. Чынын айтсам, аны көрөйүн деген көзүм жок. Бирок апасынын чайын ичип, үйүнөн даам сызып калдым эле». Бул айтылган сөздүн түпкүрүн эки курбусу айттырбай түшүнүштү. Баштарын ийкеген экөө Тахминанын сунушуна макул болуп: «Тахмина, сен абдан туура кыласың. Сен барбасаң дагы сенин атыңдан биздин барып койгонубуз оң. Ошондо ал бала сенин кандай экениңди түшүнөт. Анткени адам баласы башына кыйынчылык келмейин бири-биринин баркын билбейт». Тахмина улутунуп: «Андан күнөө кетсе дагы менден кетпесин. Эртең барып акыбалын сурап койгула. Менден салам айтып. Мени сураса ал келбейт деп бир ооз сөз айткыла. Ашыкча сөз козгобосоңор». Сөз ошону менен уланбай, үч курбу өз жолдору менен кетишти. Эртеси сүйлөшүлгөн сөз боюнча Айзат менен Бурма сабактан соң Мамакеев атындагы ооруканага кетишти. Тахмина аялдамада күтүп турмай болду. Анан эмне кылат? Чынында жана анын бир кездеги сыйы үчүн гана ушул жолго барды. Бурма менен Айзат Бактияр жаткан палатаны издеп таап келгенде, Бактиярдын жанында апасы бар эле. Эки кызды көргөн Бактияр дароо Тахмина жибергенин билип, эмнеге өзү келген жок деп ойлоп, эки кыздын берген саламын алиге алып, кара күчкө салып жылмайып койду. Бактияр кырсыкка учураганы адам баркын билди, акчага көп жүргөн убагында. Бурма менен Айзат сыяктуу кыздарды экинчи сорттуу адамдардай карап, учурашмак турсун кемсинте карачу. Анын баарын Бактияр эми гана билип, чоң катачылык кетиргенин билди. Баардан дагы кырсыктаганы өзү кемсинткен, колунда жок тең туштары көбүрөөк келип абалын сураганда билди. Кимдин ким экенин. Бурма менен Айзаттын келиши Бактиярды катуу өкүндүрдү. Экөөнүн келиши менен Тахминанын кандай деңгээлдеги кыз экенине көзү жетип, бармагын тиштеп, ичинен катуу өкүндү. Андан дагы апасы Нагима жаңы эле Тахмина жөнүндө сурап аткан эле да. Билинбей өткөн убакыт өзүн угудан жазбай бир топ күндү багындырды. Нурлан алтынга тете убакытын абакта өткөрүп атканына өкүнө, көңүлү кирдей өзүнүн кроватына келип жатты. Эки күн илгери Тахмина келип жолугуп, аз да болсо аны узатарда ичеңшерилип, кетиргиси келбей араң узатты. Шыпты тиктеп жаткан Нурлан Тахминанын өзүнө карата жасаган мамилесин эстеди. Бир гана жакшылыктан, бакыттан үмүт кылганына Тахмина өбүлгө. Баарынан үмүт үзүп, өзүн бул жашоодон ашыкча сезген Нурланды Тахмина гана кармап тургандай. Нурлан акырындык менен тамеки чеккенди таштап, спорт менен машыккангабы тулгу бою өзгөрүлө түштү. Бирок туугандары, тааныштары абалын сурап, бир да жолу басып келген жок. Ага деле капа болбоду. Эптеп ушу аты жаман абактан бошонсо эле баары ордуна келчүдөй сезилди. Өткөндө надзирательге жолугуп сүйлөшсө, $2000 АКШ акчасын сураган. Андан бери бир ай убакыт өттү. Ал сураган акчаны кайдан тапмак эле? Эгер андай суммадагы акча болгондо, бул жака келбей эле акчанын күчү менен кутулмак. Көңүлү кирдеген Нурлан надзирательге жини келсе дагы өзүн токто кармап: «Кызык экенсиз. Эгер менде андай суммадагы акча болсо, ушул жерде жүрбөй. Менттерди эч аксатып алат элем го», деп артын карабай басып кетип калган. Өткөндө эстеп жатканда сырттан Кемелбек кирип келип, жакшы кабар айтчудай түр көргөзүп, көзүн болор болбос жүлжүйтүп, сынагандай көз карашта карап: «Нурлан, сүйүнчүңдү камда», деди. Нурлан жаткан ордунан туруп, жайнаган көзүн ирмеп: «Байке, эмне сүйүнчү? Берейин», деп шашкалактап жиберди. Кемелбек эч шашылбай, мал каткандай түр көргөзүп, Нурланга жакын басып келип:
Нурлан, сен бактылуусуң. Буйрса өз чүп аласың. Сенин мага берген сүйүнчүң ушу болсун. Мен эстеп, андасанда учурашып турсаң болду. Сен мунапыска илиниптирсиң. Кийинки аптада волега чыгасың, деди. Нурлан уккан кулагына ишенбей, Кемелбекти жалдырап эле карап туруп калды. Дароо көз алдына тахмина тартылып, өзүн Кемелбек айткандай бактылуу сезип кетти. Нурландын сүйүнүчүндө чек жок эле. Кемелбек анын сүйүнүчүн көзүнөн билди. Качан гана Кемелбек Нурлан сага эмне болду дегенде гана эсин жыйып, Кемелбекти кучактап, "Рахмат, жакшы кабарыңызга. Мен сизди кантип унутайын? Сиз кайдан билдиңиз менин мунапыска илингенимди?" Кемелбек токтоо мүнөзүнөн жазбай, "Алмаз айтты. Надзиратель менен жакшы мамиледе эмеспи? Бул жөнүндө эч кимге айтпа. Мен баканыбыз болуп калбайын." Нурлан шашкан түр көргөзүп, "Ооба, эч кимге деле айтпайм. Бирок мени сүйүнтүп койдуңуз." Кемелбек Нурланды далга чаап, "Жаман кабар айткандан көрө, жакшы кабар айтып сүйүнткөндө ким жаман көрсүн? Воледа менин эч кимим жок. Андыктан сен волега чыкканда мени эстеп, менден кабар алып, көңүлүмдү көтөрүп турсаң болду. Сен менин бир тууган инимдей эле болуп калдың. Калган сөздү өзүң түшүнүп аткан чыгарсың. Бир катынга эрегишем деп өзүмдүн адамдык баркымды кетирип алганыма өкүнөм. Апам мени төрөр жылы кысыр калса болмок экен. Мени багып чоңойткон аз келген сеп, азабымды канча тартты. А мен болсо атанын баласы деген атка татыктуу боло албай, минтип темир тордун артында жакшылыктан үмүт үзүп, тамекиге өпкөмдү ыштап, жөтөлүп коюп жүрөм. Кыскасы, Нурлан сөзүмдүн тереңине түшүнгөн чыгарсың." Нурлан башын ийкеп тим болду. Сыртынан сыр бербеген менен ичинен түтөп турду. Бир чети Кемелбек туура сөз айтты. Ошол күндөн туура 2 апта өткөндө Нурлан Кемелбек айткан мунапыска илинип, эркиндиктин абасын жутуп, бактын эшигин аттап чыгып, артына кылчайып карабай күн чыгышты көздөй басып баратып, эми кайда барам деген ой жүрөгүн тилип кетти. Эжесинин үйүнө барса жээндери дагы эмне деген көңүлдү кирдеткен сөз айтат ал табышмак. Адамдын көңүлү гүл сыяктуу эмеспи? Аны жээндери билмек беле. Бар жокту билбей, жашоонун кыйынчылыгын сезбей өскөн жээндеринен баарын күтсө болот. Жумушчу городокко чейин жөө келген Нурлан таттуу кыялга жетелене 9 троллейбуска отуруп, айтылуу Ош базарына келди. Бул убакта бешим намазынын убагы эле. Кыжы-кужу элге аралашкан Нурлан түзүлө Хлебашы Казыбектин аманатын аткаруу үчүн Берекет базарында тери куртка саткан классташын издеп жөнөдү. Казыбек унутпай берип кой деп кат берген эле. Аманатты аткаруу ар бир адамдын эң негизги парз эмеспи? Жаңы гана Берекет базарынын улагасын аттаган Нурлан дароо эле бою кичинекей 15 жаштардагы чөнтөкчү баланы байкады. Кымбат кийим кийген орто бойлуу аялды ээрчип, чөнтөгүнө кол сала албай жатканын байкаган Нурлан кадамын тездетип алиги аялга чукул келип, акырын эскертип өттү. "Эже абайлаңыз, акчаңызды алдырып жибересиз", деп. Сулуучумак келген аялы Нурланды жалт бир карап алып, чөнтөгүнө колун салды да, акчасы чөнтөгүндө экенине көзү жеткенде айланасына көз жүгүрттү. Ким чөнтөкчү дегенсеп, Нурлан тери куртка саткан Казыбектин досун издеп таап, катты колуна карматып, "Казыбек бердиле", деди. Узун бойлуу толук бети балжагыраак келген Болотбек Казыбектин атын укканда өңүн өзгөртүп, "Кандай жүрөт? Барып учурашканга убакыт жок. Ушул базар деп жүрүп баарына жетишпей калам го", деп актангансып сүйлөдү. Нурланга анын актана сүйлөгөн сөзү кулагынын сыртынан кетти. Бир чети акчаны ойлогон базарчылар акчадан көз каткансып, баарынан акчаны бийик тутушат эмеспи? Казыбек оозунан түшүрбөй мактаган досу Болотбек анчалык деле жылуу кабыл албаганынан улам пейилинин бузулганын билди. Аңгыча эле алиги сулуучумак келген аял кымбат баалуу курткаларды караганы алаксып калганда, жанындагы алиги чөнтөкчү бала пайда болуп, ылайыгын келтире албай туруп калганын байкаган Нурлан жакын басып келди. Көз ирмем убакта эле чөнтөкчү бала ушундай бир ыкчамдык менен аялдын чөнтөгүнө колун салып кошелекту алганын даана көргөн Нурлан чөнтөкчү баланы узатпай билектен алды. Алиги бала Нурландан корккондуктан кошелекту илинип турган курткалар жака ыргытып жиберди. Ошондо Нурлан чөнтөкчүнүн ыргыткан кошелегине алаксып калганда, бала колунан бошонуп качып кетти. Нурлан кошелекту колуна алып, алиги келинге жакын келип, "Эже, мен сизге эскертпедим беле? Акчаңызга сак болуңуз" деп. Дегенде ал келин чөнтөгүнө колун салып эле, "Акчам жок" деп кыйкырып жиберди. Нурлан, "Чуу салбаңыз, меңиз кошелегиңизди. Чөнтөкчүдө мен алып койдум". Келин Нурланды бир башкача карап, бир нерсе айтчудай болуп оозун камдап баратканда, бери жактан окуяга күбө болгон жаш кыз оозунуп,
Эже, бул байкеге рахмат айтсаңыз болот. 15 жаштардагы бала жаңы эле сиздин жөнтөгүңүзгө кол салганда, бул байке аны кармап калды, деп болуп өткөн окуяны айтып берди. Ошондо гана ал келиндин жүзүнө күлкү кирип, рахмат, сен болбосоң эмне кылат элем? Азыр куртка албасам койдум. Жүрүчү менен, деди. Нурлан Болотбекти карады. Болотбек катты окуп болуп калган эле. Эмнегедир акыркы убакта Тахмина өзүн башкача сезип жүрдү. Анда-санда жөн туруп эле кусуп жиберген адат таап алды. Бирок боюма бүтүп калды деген ойдон алыс эле. Ишемби күнү сабактан чыккан соң Нурландын эжесинин үйүнө барды. Ооба, чынында эле көп болгон бар элегине. Ал жактан көңүлү суз кайтты. Бир тууганы, болгондо дагы Нурландын эжеси, тили тилине тийбей Нурлан жөнүндө жаман сөздөрдү айтты. Сөз кезеги киргенде эле ооз учунан Тахмина Нурланга барып атасыздарбы? Дайынын сурап, деп суроо салганда, буулук канаттай Нурландын эжеси ушул эле суроо жетишпей тургансып, каяктагы сөздөрдү айтып актанып кирди. Анткени иштери алдыга жылып, акчаны көбүрөөк таап калганын Тахмина Астананы аттап эле байкаган. Жаңы кухонный мебель алышканын, андан дагы бир ай илгери машина алды деп укканы бар эле. Биз башта кеп кылганбыз. Тахмина Нурландын жездесинин тайекесинин кызы деп. Башынан катышып келип кетип жүргөн Тахмина бул жолку келгенинде дароо байкады. Алардын тез өзгөрүлгөнүн. Көрсө адам жылкы мүнөз болот эмеспи? Азыраак тыйындуу болгонго сөздөрү чоң чыгып каларын. Ошол күндүн эртеси келип Тахмина Нурланга жолуккан. Бирок ал убакта Нурлан мунапыска илингенин биле эле. Студенттик күндөр кандай таттуу. Тахмина сабак менен алек болуп жүрүп, боюна бүтүп калганын кеч сезди. Ошондо да ишенбей гинекологко барып текшертип көрөйүн деп, тымызын таанышканга гинеколог издей баштады. Ишенбей турган жөнү бар. Анткени Бактыярдын зордуктаганын өзү дагы сезбей калды. Эгер күч колдонуп же көз көрүнө зордуктаса, анда ишенсе болмок. Такыр ишенбегендиктен акыры чыгынып, жашыруун гинекологко көрүнүү үчүн сабактан суранып ооруканага жөнөдү. Ошондо да жолдо ката боюна бүтүп калгандан күмөнсүнүп барды. Тахмина гинекологдун боюңда бар деген сөзүн укканда, көзү караңгылап, кулагы чуулдап чыкты. Мындайды угам деп күткөн эмес эле. Дароо апасынын, кызым, эл алдында мени жер каратпай, барчу жериңе ак бар, сенин дагы, менин дагы жүзүбүз жарык болсун деген жайында каникулга барганда айткан сөзүн эстеди. Андан соң темир тордун артында өзүн саргара күткөн Нурланды эстеп, бул жашоодон өзүн артык баш сезип, кыз болуп жаралып калганына өкүндү. Көңүлү суз ооруканадан чыккан Тахмина ошончо алыс жолду ойго чөмүрүп жөө басып келди да, эч бир сабакка даярданбай жатып алды. Гинекологдун айткан сөзү кулагына жаңырып, санаа менен өзүн жеди. Кыз кишиге мындан артык кордук барбы? Эгер Тахминанын бул жоругун атасы укса, тирүүлөй мууздап салгандан кайра тартпайт. Салтты бек кармаган чоң атасы Жапар аксакалы өмүр өткөнгө чейин кечирбейт. Ал эми энесичи? Баарын текши ойлогон Тахмина бүк түшүп жатып, түн бир окумга чейин жаздыгын жаш качылап, үнсүз ыйлап, акыры уйкуга алдырып уктап кетти. Эртеси сабакка дагы барган жок. Боюндагы баладан арылуу үчүн эмне деген гана ойлорду ойлободу. Бирок ыңгайлуу эч нерсе таба алган жок. Нурлан Казыбектин досунун жүүнү бош келбетине жана мамилесине ичи толгон жок. Катты окуп болгон Болотбек бир аз ойлонуп туруп, чөнтөгүнөн Алыкул Осмоновдун сүрөтү бар акчадан бирди алып чыгып, Нурланга берип, "Менин убактым жок. Эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, Казыбекке керектүүлөрдү өзүң алып берип койчу", деди. Нурлан көңүлү суз акчаны колуна алып, алиги аялдын артынан басты. Базардын ичи толо түрдүү кийимдерге көзүн агыткан Нурлан алдынан чыккан кызга эң сөзү арта карап койду. Анткени алгыс чектен сырт эркек жандын көңүлүн бургандай кийинип алган эле. Аппак шымынын ичинен кийген ич кийими көрүнүп, көңүлгө көлөкө түшүрүп, ойду бөлө тургандай эле. Берекет базарынан чыккан эки түз эле кафеге келишти. Алиги келин тамакка өзү заказ берип, анан Нурланга кайрылды. "Жигит, атың ким?" Нурлан өзүн токтоо кармап, Нурлан деп атын айтканда, тиги келин Жаркынай деп өзүнүн ысымын айтты. Нурланга ыраазычылык билгизип, "Сага рахмат. Эгер сен болбосоң, ушул убакта эмне кылат элем? 1,5 жылдан бери карызымды араң өндүрүп, тери куртка алайын дегем. Буйруктуу акча экен. Бул акчаны кээ бир айылда иштегендер 1 жылда араң табышат. Өзүң врачмын. Врачтардын айлыгы канча экенин өзүң билесиң. Чынын айтканда, биз оорулуулардын акчасы менен жашайбыз. Өзүң кайда иштейсиң?" деп суроо салды. Нурлан көңүлү соз, "Айылдан жаңы эле келдим", деп калп айтууга туура келди. Жаркынай, "Айылдан келген адамдардын пейили таза болот. Болгону ыплас көпчүлүктө болот.
Бекеринен жакшы көргөн уулуңа шаар көргөзбө деген сөз айтылбаса керек. Айылдан келген жаштар башында жакшы жүрүшүп эле шаарга келгене бузулуп кетишет, деп сөз улады. Кафеден чыкканда Жаркынай өзүнүн дарегин берип, Нурланга 100 сом берди. Нурлан капа болбо, муну алып өзүнчө отуруп пиво ичип койчу, деди. Нурлан албайм деп акчадан баш тартканга аракет кылды. Бирок Жаркынай Нурландын оюна койгон жок. Нурлан жөн жерден акчалуу болуп, Жаркынай менен коштошуп жолуна түштү. Бирок эжесинин үйүнө эмес, 2 ай илгери бошонгон Амангелдинин дарегине багыт алды. Амангелди Нурланды көргөндө чын ниетинен сүйүнүп, жакшы кабыл алып, берерге ашын таппай, суроо үстүнө суроо берип, хлебаштарынын баарын сураганга өттү. Өзү учурда Тактай базарда иштеп атканын дагы үстүртөн айтып өттү. Нурлан Амангелди алып келген аракты оозуна алган жок. Амангелди жакшы эле кыйнаганда Нурлан: "Амангелди, сыйыңа ыраазымын. Бирок ушул аты жаман аракты ичпей эле коелчу. Арак жакшы жолго алып барбайт. Тилеги жакшы болгону менен аягы жаман. Ушунун азабын тартып, канчалаган адамдар эркиндиктен ажырап, ал жакта отурат. Эгер макул болсоң, ичпей эле коелчу", деди. Амангелди айтылган сөздөн чыга алган жок. Туура көрдү. Эртеси Нурлан түшченде Тахминанын окуу жайына баратып, жолдон классташ досу Эдилге жолугуп калды. Эдил Нурланды тике карай албай жалтактап, абалын сурамыш болду. Адамдын адамдык сапаты кыйынчылыкта билинет эмеспи? Анын сыңары башына иш түшкөндө абалын сурап барып койбогон Эдилдин муздак мамилесине Нурлан капа болду. Бирок сыр берип койбогон Эдил Нурландын оюна койбой кафеге чакырып, актанымыш болду. Адамдын ички оюн алдын ала билген Нурлан Эдилдин жасалма мамилесине нааразы болгонун сыртына чыгарбай, бир калыпта өзүн кармап, Эдилдин улам сөзүнө жараша жооп берип турду. Эдил бара-бара мактана сүйлөгөнгө өттү. Нурлан көңүлү суз, сөз угуп аткандай мамиле жасаганы менен эч бир сөзүн уккан жок. Болгон ою Тахминада болду. Бир убакта Эдил Нурландын ою башка жакта экенин байкап калып, сөздүн багытын өзгөрттү. 1 сааттан ашык убакыт сүйлөшүп отурушкан соң кафеден чыкканда Нурлан өзүнүн жолуна түшүп, багыт алган жака бет алды. Качан Тахмина окуган окуу жайга келгенде, студенттер сабактан тарап атышкан. Окуу жайдын оозуна бир топко Тахминаны күтүп туруп, тажап да кетти. Ошол убакта Султанбектин айткан сөзүн эстеп, өзүн анын ордуна коюп, чын эле жигит болуп, кыз күтүү бакыты мага буйруганына шүгүр. Эгер Тахмина болбогондо мен минтип турбайт элем деп өзүн өзү жооткотту. 1 сааттан ашык убакыт Нурлан окуу жайдын оозун кайтарып турду. Бир убакта өзүнө тааныш үндү угуп, артын карап, көргөн көзүнө ишенбей, сүйүнгөнүн билгизип, көзүн жайната колун сунуп: "Сен кайдан келип калдың?" деди. Тахмина күлүп, аппак колу менен Нурландын сунган колун кармап: "Качан бошондуң?" деп сурап, жооп күтүп туруп калды. Нурландын 1 сааттан ашык күткөн азабы бир заматта унутулуп: "Кече чыктым мунабызга айленип. Азыр бошсуңбу? Кенен отуруп сүйлөшөлү." Тахмина макул дегенсип башын ийкегенде, Нурлан алдыга баса, окуу жайдын тепкичинен ылдый кадам таштады. Тахмина өзүн күнөөлүү адамдай сезип, Нурланга сыр алдырып койду. Оюнун баары эми кантип боюмда бар деп айтам деген сөз жүрөгүн өйүп турду. Нурлан Тахмина менен катар басып келатып, өзүн бактылуу сезип кетти. Кандай жакшы, кыз жандап баскан. Баардан дагы көңүлүн арзып, сүйгөн кыз менен. Ортодо көп сөз болуп, 2 жаш окуу жайдан алыс эмес кафеде 2 сааттан ашык отурушту. Сөздүн ыңгайы келгенде Тахмина болгон күчүн жыйнап, жүрөгүн өйгөн сөздү айтып, жеңилденип алды. "Нурлан, эгер менин кетирген кемчилигимди кечирсең, анда мен сендикмин. Бирок кечире албайсың го." Нурлан алгаш жолукканда эле Тахминанын жүзүнөн байкаган кандайдыр бир сырды. Тахминанын сөзүн угуп: "Эмнеге кечире албайын? Мен бул жашоодо бир гана сенин карааныңды туу тутуп жашап келатам. Сенсиз мага дүйнө караңгы. Мага сенин аман жүргөнүң эле керек", деп оюн айтты. Тахмина үшкүрүнүп алып: "Нурлан, мени кечирип кой. Менин боюмда бар", деди. Нурлан эч нерсе болбогондой: "А кимден?" Тахмина эми гана болгон окуяны бир баштан айтып берип, боюна бүтүп калганын 2 күн илгери гана билгенин айтты. Нурлан айтылган сөзгө терең маани берип: "Тахмина, ага эмне капа болосуң? Сен өз каалооң менен ал жигит менен кошулган жоксуң да. Мен сени бул жерден эч күнөөлөй албайм. Эгер менин сөзүмө көнсөң, тез аранын ичинде экөөбүз үйлөнөлү. Анткени сенин кийинкиңе жакшы болот", деди. Тахмина Нурландан мындайды күткөн эмес. Эми эмне кылам деп туңгуюкка кабылып турганда, Нурландын айткан сөзү демине дем берип, көңүлү ачыла түштү. Нурландын түшүнүгүнө баа берди. 2 бөлүмдүн соңу.